УКМК тарабынан балуу металлдарды мыйзамсыз жүгүртүүгө бөгөт коюуга багытталган ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарында жашыруун зергерчилик цехтердин ишмердүүлүгү аныкталып токтотулду. Айрым ишкерлер Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу балуу металлдар департаментинин кызмат адамдары менен жең ичинен сүйлөшүп алып, мыйзамдарды бузуу менен зергер буюмдардын маркалоонун милдеттүү жол жобосунан өтпөгөндүгү жана тиешелүү салыктарды төлөөдөн качуу максатында колго жасалган зергер жабдууларды колдонуу менен мыйзамсыз иштерди жүргүзүшкөнү аныкталды. 2023 жылдын 28 мартында козголгон кылмыш ишинин алкагында жана сот органдарынын санкциясынын негизинде жашыруун цехтерде зергер буюмдарды жасап жаткан даректерде тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада жалпы салмагы 2,5 килограммдан ашык алтындан жасалган зер буюмдар, 70 килограммдан ашык күмүш жана күмүштөн жасалган зер буюмдар табылып алынган. Иштин жагдайы боюнча тергөө тарабынан 50дөн ашык адам суракка алынган. Мындай мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында өлкө рыногуна жасалма үлгүдөгү зер буюмдардын олуттуу көлөмү чыгарылууда. Бул өзгөчө ири өлчөмдө милдеттүү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качууну билдирет. Азыркы учурда бул ишке тиешеси бар кызмат адамдарынын чөйрөсүн аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш.